Кийинки жылы Кыргызстан менен Словениянын дипломатиялык байланышынын түзүлгөндүгүнө 30 жыл болот. Эки өлкө жашыл экономика, энергиянын кайра жаралуучу булактары, гидроэнергетика, туризм, кайра иштетүү өнөр жайы, маалыматтык коммуникациялык технологиялар багытында кызматташууга ынтызар. Бул багытта эки тараптын тышкы иштер министрликтеринин ортосундагы кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлду. Энергетика жагынан, айыл чарба жагынан, анан фармацевтика жагынан. Булар фармацевтика жагынан эң күчтүү мамлекет, анткени өзлөрүнүн көп дарылардын түрлөрүн чыгарып Европейский Союзга, анан башка өлкөлөргө чыгарат. Биз айттык, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, бул фармацевтика жагында өнүктүрүп, биз жактан баягы ишкана ачып, дары чыгарсак ушу жагы жакшы болот эле деп. Булардын ушу негизги багыттар боюнча кызыгуулар бар. Словения чакан жана экономикасы өнүккөн мамлекет. Эки өлкө өзгөчө соода экономикалык кызматташтыкка көңүл бурат. Маданий гуманитардык чөйрөсүндө студенттерди өз ара алмашуу программаларын кеңейтүүгө басым жасалат. Кеңейтилген курамдагы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө биз Кыргызстан менен Словениянын ортосундагы эки тараптуу кызматташуунун эки тарапты кызыктырган маселелерин талкууладык. Айтылган бардык чөйрөдө кызматташтыгыбызды арттырсак болот. Тараптар ошондой эле аймактык күн тартибин талкуулашты. Орун алган коркунучтарды жана чакырыктарды, ошондой эле Борбордук Азия менен бүтүндөй Евро биримдиктин ортосундагы өз ара аракеттенүүнү күчөтүү мүмкүнчүлүктөрүн белгилешти. Мындан ары дагы булардын кызыкканы ошо Орто Азияда, Борбордук Азияда стабилдүүлүктү, Борбордук Азиядагы кызматташтыкка көңүл буруп атат. Ошондуктан булар Борбордук Азия менен кызматташып, анын ичинде Кыргызстан менен кызматташып, мындай чоң алдыгы кызматташууну жылдырсак деген ойлор бар. Биз ага толук макулбуз. Биз дагы өзүбүздүн сунуштарды бердик. Кызматташуунун ар тараптуу маселелерин талкуулаган жыйында жогорку деңгээлдеги өз ара сапарларды уюштуруу, эки тараптуу саясий консультацияларды өткөрүү жана эл аралык уюмдардын алкагында тыгыз өз ара аракеттенүү аркылуу саясий кызматташтыкты кеңейтүү зарылчылыгы айтылды. Эске салсак, 2022 жылы Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында Кыргызстан менен Словениянын ортосунда экономикалык кызматташуу келишимине кол коюлган. Ал эми Таня Файон Кыргызстанга алгачкы ирет расмий сапары менен келди. Сүйүн Айтагаева, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.